Ассаламу алейкум, боркер, мейірімді Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. Орозодо 30 күн теле долбоору эфирде. Сиздер менен кайрадан Темирлан Акматов, биз менен бирге кала бериңиздер. Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана угармандар, бүгүн сиздер менен ошол жолук кийүүнүн маданияты жөнүндө, деги эле жолук жөнүндө сөз кылабыз. Андыктан биздин суроолорго жооп берүү үчүн Кыргызстан Ислам университетинин бүтүрүүчүсү, шарият факультетинин бүтүрүүчүсү жана ошондой эле дарыгер, врач, жеке ишкер Амина Төлөгөнович келген. Ассаламу алейкум, орозоңуз кабыл болсун. Амин. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Биринчиден ушул биздин жалпы ошол телеканалдын атынан орозоңуз кабыл болсун дейбиз. Анда ошол эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи баракату. Барыңыздардын орозоңуздар кабыл болсун. Бул көптөн күткөн мусулмандар үчүн өтө чоң бакыт деп эсептейм да. Алла разы болсун, акей. Орозого келип ушул өткөндө дагы ушул көп иштерди уюштурдуңуздар. Жолук салуу боюнча, анан ошол берекелүү жамааттын өкүлү катарында токтолуп кетсеңиз. Берекелүү жамааттын өкүлү катары ошол берекелүү жамаатта биз ошол 11 эжелерибиз, эң кенжеси мен болуп калам. Ошонун өкүлү катары ошол берекелүү жамааттын ниеттерибиз ошол Аллахтын ыраазычылыгы үчүн бир эле бул дүйнөдөгү дүйнө менен чуркабай ошол акыретке дагы бир салымыбызды кошуп калалы, убактыбыз аз калды деп баягы кеңешип ошол эжелер менен ошол берекелүү жамаатты алып барып атабыз азыркы учурда. Берекелүү жамааттын, биздин жамааттын өзгөчөлүгү ушунчалык биздин колунан көөрү төгүлгөн эжелерибиз, Ууз чеберлер ушунчалык бири-бирибизге болгон баягы ишеним, бири-бирибизге болгон баягы бир тууганчылык, ушундай күн түнгө карабай, ушундай ар бир токошту жасасак дагы или бир булочка жасасак дагы ушунчалык мээрим менен, ушунчалык дуа менен, зикир менен, ушунчалык Аллах Таалага байлануу менен кызмат кылабыз да. Баракелде, Алла разы болсун. Анан кесибиңиз көп турбай, диетолог, анан деги эле ушул бизде орозо кармаган мусулмандар баягы ооз ачканда анан көп той болуп, анан ашказаны бузулганчылар бар. Ушул кандай адеби, кандай ооз ачуунун? Ошол туура тамактануу адиси катары айта кете турган болсом, ошол көбү бизде азыркы ошол учурда орозо айында ошол өтүнөн аябай көп жабыркашат да. Өт маселесинен эмне дегенде ошол орозодо баягы стресске түшүп калышат да. Ошон үчүн Аллах Таала дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да бизге ошол аябай сонун айларды калтырып кеткен да. Ошол алдын ала Равал айы, Шавел айы деп коет го. Ошол айларда биз ошол организмибизди биринчи, 4-үнчү күндөрү сүннөт күндөрү деп коет го баягы. Биринчи дүйшөмбү, анан бейшемби күндөрү орозо тутуп жүргөн адамдар кыйналбайт да. Биринчи даярдык. Адат болуп калат да бул. Адат болуп калып, анан нафсти аябай жакшы тарбиялап коебуз да. Бул биздин балдарыбызга да, кийинки муунга да аябай жакшы да. Аны өзүбүздөн башташыбыз керек да. Ошол биринчи күнү, 4-үнчү күнүнө адат кылышыбыз керек да. Ошол күндү балким үйгө баягы планга киргизип коюшубуз керек. Үй бүлөдө менде ошол турат, ар дайым илип коем, ошол адатка айландыргам да. Ал эми ошол өттүн бузулушу баягы тамактанууда биз баягы нафсти тарбиялабай койгондо эртең менен баягы ооз жабуу жасабай коебуз кетечи. Анан ошол оозду жабатканда ошол өттүн иштетиши үчүн, кечке жакшы жүрүш үчүн эң биринчи мен сунуштайт элем, ошол сары май болсо сары май же табигый ошол бир жанагы колдуу май болот го, каймак. Ошо таластын каймагын аябай мактайбыз. Ошо таластын каймагында баягы майлуулук көбүрөөк да. Ошону бир 15 грамм бул столовая ложка да. Ошол кашык менен бирди ачкарын жеп койсо, ысык сууну ичкенден кийин өттүн иштешине кечке чейин аябай жакшы жардам берет да. Сары май каймагы? Каймак. Андан сырткары ошол биздин оозду ачып аткан кездеги, демек оозду ачып аткан кезде дагы ушул пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 5 нерсени сүннөт кылып калтырып кеттир да бизге. Алардын ошо 5-өө дейт шифа дейт да. Биринчиси дейт замзам суу дейт. Экинчиси дейт корма дейт да. Анан үчүнчүсү бул мисвак экен да.
Анан төртүнчүсү бул бал экен да. Анан бешинчиси бул зейтун майы дейт да. Ушул бешөөнүн жок дегенде баягы үй шартына жараша бирөөнү колдонсок деле шифа бар да. Караңыздар. Эгерде сары майдын ордуна биз зейтун майын бир кашык ичип кое турган болсок, 15 грамм ач карын. Эртең ошол кечкинде ооз ачарда дагычы. Зерикпестен ошол баягы кайтегер карабастан ошону бир кашыгын жутуп коюп туруп анан ооз ача турган болсок дагы өтө аябай ыңгайлуу дагы биздин организмибизге баягы терс таасирин бербейт да. Анан курма дагы аябай туура тамактанууда аябай организмге өтө чоң эмгеки чоң да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз курмада өтө чоң сырларды сүннөт кылып калтырган да. Курма менен оозондурган пайгамбарыбыздын биринчи жарык дүйнөгө келгенде курма менен оозон баягы оозуна салып баягы бул жерде медицинада дагы курманын кызматы аябай чоң да. Эгерде ошол суу ичкенден кийин курманы бир эле штук жеп кое турган болсок, биздин каныбыздын айлануусун, иммунитетибиздин көтөрүлүшүн, биздин организмибиздеги баягы керексиз заттарды аябай жакшы иштеп чыгышына да аябай чоң таасири чоң экен да. Ошон үчүн өтө кылдаттык менен ден соолугубузга дагы баягы орозодо айтат го, баягы зыян тийбей тургандай кармашыбыз керек да. Ошол жөнү дагы азыр ушул көп жылдан бери 7 жылдын жүзү болуп атат. Көмөскөйдө онлайн ушул орозодо биз дагы бекер ушул төрө тамактануу сабагын өтүп турам да. Сон сөзүңүз врач катарында, ушу элдик дарыгер катарында ушул пациенттериңизге мисалы оңолгондору, анан бизди көбүнчө эле ушул оорулар тамак аштан чыгат окшойт. Туура эмес тамактануу, анан кийин билесиз да, кыргыз өзү баягы той топурда кечкисин болуп, азыр мындай күндүзгө жылып баштады го. Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Эми булар жөнүндө айтып бере турган болсок, өзү туура тамактанууда эки адамда багыт бар да. Диета кармоо, анан ирети менен тамак жөө. Диета кармоо деген эми бул баягы туура азыктануу, баягы оорулуу адамдарга диета кылып коет да. Ал эми туура азыктануу бул ошол астыга койгон тамактын эле иретин билүү да. Кантип билебиз? Эң биринчиден ошол муну аябай сонун суроо бердиңиз да. Бул тамактануунун ирети эң биринчи биз тамактанууга ошол той топурга барган кезде биз туура эмес азыктанып коебуз да, сиз айткандайчы. Ошол ирети эң биринчи адамдын организминде эки түрдүү клетчатка бар да. Мөмө жемиштерден, анан баягы овощной деп коет, баягы фрукт, огурцы, помидор. Ошолорду эң биринчи ошол таттуу азык эмес, клетчатка бул овощнойдон башташ керек да. Эң биринчи майонези жок, табигый түрдө огурцы болобу, перец болобу, ушул бадыраң болобу, ушуларды жешибиз керек да, эң биринчи багыты. Анан если андай баягы майонездүү түрдө болуп кала турган болсо, эң биринчи жок болуп калса, жылуу суу ичип алганга аябай ыңгайлаштыруу. Эми той топурга барган кезде мен эми той топурга көп барбай калгам азыр жумушум боюнча. Ошол жаныңызга ыңгайлаштырып бир термоска алып ала турган болсоңуз, ошол тойго барады, иш чарада көп эле иштен кийин барышат да. Ачка убакытта ошол кезде жылуу суу ичип койгон аябай жакшы. Эжеке, ушул жерде бир маселе бар. Кыргыздын бир сөзү бар. Жакшы тамак калганча жаман курсак айрылсын деп. Анан ошого мен кошулбайм да, бул же кандай? Сиз кандай чечимдеп бересиз? Эми туура. Же калтырбай жеш керекпи, сүннөттөп жеш керек деген сөзбү кандай? Эми бул жерден баягы адамдын сүннөт тарикасында жашаган адамдар бар да. Мусулмандарыбызда анан өзүнүн эрки менен жашаган адамдар бар да. Анан эми мен баягы шариатка салып, сүннөт тарикасында жашаган адамдар сиз айткандай чегин билет да. Сүннөттү карманышат. Пайгамбарыбыз айткандай, ошол өлчөмүн манжа менен, кол менен сүннөт кылган да. Анан пайгамбарыбыздын сүннөтүн кармагандар баягы жактырбаган тамакты унчукпай койгон, ал эми жаккан тамагын өзүнө ченеп гана салып жеген да. Биз ошол өзүбүздүн ашказаныбыздын деңгээлин билгенден кийин өзүбүзгө сүннөт катарын сүннөт кылып кала тургандай кылып ченем менен алып алсак өлчөмүн, ошол кезде биз
өзүбүзгө дагы ден соолугубузга дагы ысырап да кылбайбыз да. Ал сиз айткандай тамакты көп жөөдө деле ар кимдин организми ар кандай. Ошол эми биз буга чейин сүннөттү түшүнбөгөндүктөн, балким Аллах Таалага баш ийбегендиктен биздин башыбыздан деле өткөн, туура эмес. Ашыкча тамак жеп алып, ашказан оорулары көп кездешет да. Анан ошол кыйналып көп ашыкча тамак азыркы учурда 21-кылымдын азыркы учурунда өтө зыян болуп атат. Азыр мындай той топурда карасаңыз, мындай бир адат дейбизби же салт болуп баратабы, мындай шорпо, самсыз менен анан 2 тамак, анан 5 бармак же аш берет да. Ошол көп эмеспи? Көп. Көп, Көп дагы, ысырап дагы. Көп дагы, анан азыркы мыйзамга ошол президентибиз жакшы кеңеш киргизди. Мен ушунчалык аябай сүйүнүп атам. Баягы той топурду эртерээк бүтүрүп, анан эртерээк узатуу өтө жакшы. Бул биздин ден соолугубузга аябай жакшы. Мен баягы убакытты дагы биринчи, экинчи биз эми баягы ден соолук менен жүргөндөн кийин, элдин адамы болгондон кийин ден соолукка аябай сонун ыңгайлаштырган да. Эмне дегенде баягы ошол 4кө же 3кө бара турган болсок тойго, биз уже асырга чейин туура тамактанды. Өзү негизи асыр шамдан кийин бөйрөктүн иштеши кичине азаят да. Суюктукту азайтышыбыз керек. Суюктукту ошол кезде бөйрөктүн иштеши кичине баягы өзүнүн функциясын азыраак иштеп калат да. Ошол кезде биз көбүрөөк ичип кое турган болсок, ошо бөйрөк маселесине аябай көп күч келип калат дагы. Көп тамактануудан, ошо туура эмес суусундук ичкендерден дагы азыр мага аябай быйылкы эсептен мен сахарный диабет менен инсульт инфаркттар менен аябай иштеп атам да. Көп келип атат. Өтө көп. Өтө былтыркы баягы жылдын жыйынтыгы дегендей, былтыркы жылга караганда быйылкы жылдын жыйынтыгында бир эле ал эмес, жаш балдарыбыз дагы. Өтө өкүнүчтүүсү ошол биздин энелерибиз баягы балдарга той топур менен алек болуп атып, аларды да ошо менен тарбиялап коюп атабыз да. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Кечкисин алар дагы ошо тойдон келет деп баягы түнкү 12-ни күтүшөт. Балдардын да режими бузулат. Анан балдардын сахарный диабети аябай көп келип атат да. Балдардын окууга болгон, китепке болгон умтулуусу азыраак болуп калып атат да. Көбүнчө ошол орус мектепте окуган балдарда аябай кездешип атат да. Менин баягы медицинадагы жыйынтыгым да, быйылкы эсеп менен. Ошон үчүн көбүрөөк тамак бул өтө. Эгерде ошол жанагы айтып атпайбызбы, шорпо анан самсасы ошо келип атат деп же. Ошол сиздин өзүңүздүн табитиңизге ошол тоёрлук жеп, биринчи салатты жеп алып туруп анан шорпосун ичип коюп, калганын жебей да койсоңуз сиздин эркиңиз да. Ошон үчүн бул жерде баягы Бул жерде ошо нафси менен күрөшүш керек экен, Ар ким адам өзүнө. Баягы жакшылык кылсаң да өзүңө, жамандык кылсаң да өзүңө дейт. Анан баягы ар бир адам өзүнө кылат экен да. Анан ошол биздин телекөрүүчүлөргө, орозо кармаган адамдарга алтын кеңеш болуп атат деп ойлойм. Анткени баягы эскертүү момундарга пайда берет дейт го. Анан сиз келген ошо пациенттерден улам айтып атпайсызбы, жыйынтыгы мындай болуп атат деп. Анан ошол нафси менен иштөө, бул орозодо мугалим айы дейт го. Ошого токтосоңуз. Өтө жакшы суроо. Нафси менен иштөө бул ошол башында айтып кеткендей, адам бул жашоонун Аллах Таала берген, көзгө көрүнгөн неаматтар менен биз бактылуу болушубуз керек да. Ошол аманат кылган биздин мүчөлөрүбүз, жашообузда бир гана ушул мүчөлөрүбүз жардам берет да бизге. Негизи анан сиз айткандай баягы эки багытта адам бар деп эдим башында айткандай. Өзүнүн эрки менен жашаган адамдар бар. Алар эми баягы өзүнүн эрки деби, Аллах Тааланын өкүмдөрүнө баш ийет түшүнүп турса дагы өзүмдүн эрким менен жашайм дегендер. Кыргызстан Ислам университетинин шарият факультетинин бүтүрүүчүсү катарында, ошол дин таануучу айым катарында ошол жалпы эле замандаштарыңыздарга ошол баягында жоолук салдыруу, анан ишкер айым катарында баягы адамдарды умурага жөнөтүү катарында ошол жөнүндө айтып берсеңиз.
Ушул менен алектенгениме быйыл 600 жылдын жүзү болот. Мен берекелүү жамааттын топтолуп уюштурулганга чейинки деңгээлде быйыл эле былтыртан бери берекелүү жамаат биз 1 жыл болот. Былтыр Курман айтта баштадым эле. Ошол биринчи менин ага чейин 6 жыл мурун 4 жыл мурун өзүм иштедим ошол Көмөскөйдө, сиз айткандай. Ошол эч кимге көрүнбөй айтпай, көрүнбөй купуя. айтпай, азыркы учурда ошол 30дан 32 кыз ата-эне умрага барып келди. Машалла. Жол салынды, такыбалыкты аябай ушунчалык энелик сапатты, аялдык сапатты аябай туура жана так акыйдадан чыкпай, ушул маскап Ханафи маскабынын шариятынан такыр баягы ашыкча нерсеси жок, туура үй бүлөлүк күйөөгө болгон, ата-энеге болгон, балага болгон мамиледе аябай мыкты көрсөтмө беришти. Анан жоолук салууга келсем, жоолукту ушунчалык менде эң акыркы быйылкы жылдынкын айтайын. Ага чейинки 78 жаштагы Нарын областынын Жаңы Талап айылында 78 жаштагы 14 баласы бар апа салынды да. Баракелде. Кандай кылып салынып калды? Ал ушуга чейин мен онлайн түрүндө сабак өтөм, бекер. Эч каражатсыз, Аллахтын ыраазычылыгы үчүн кулчулук. Илимдин зекети берет экенсиз да? Илимдин зекетин өзүмдүн сиз айткандай нафсти аябай өтө мыкты тарбиялоо. Айтат го баягы эмне себептен дегенден кийин эмнеге ушул нерсеге токтолдум дегенде, мен университетке барганда эненин оорду, эненин бактылуулугу, эненин жоолугу менен даражасы бийиктигин түшүндүм да. Бу жоолукта өтө Аллах Таала бизге ушунчалык бактылуулукту берип койгон экен. Сыр хикматтарды сиз айткандай сырды аябай бекитип койгон экен да. Муну данышман, акылдуу, илимдүү, бардык аял заты илимдүү, акылдуу, анткени үчүн алардан Аллах Таала бала жаратып атат. Ошон үчүн бул жоолукта аял затында өтө сыймык бар экен да, бактылуулук бар экен. Даража ушунчалык биз даража көтөрөбүз деп азыркы учурда баягы ушул эфирден кайрылып айта кетет элем, ушул бактылуулукту издеп, ушул Аллах Таалага жакындайм деп, ушундай бир жүрөгүндөгү баягы сырды кантип Аллах Таалага айтып байланышам десе, ушул мага кайрылса, ушул бекер кеңешим берет элем. Баракелде. Биздин 1 минуттай убактыбыз калды, эжеке. Анан ошол баягы эфирдин соңунда илим алат элем десе, кантип катталат? Анан ушул жалпы бүгүнкү теманы жыйынтыктап дагы берсеңиз болот. Убакыт тар экен, аябай сонун сөздөрүм бар эле. Иншаллах дагы Аллах Таала өрөп келип сүйлөп каларбыз. Эми мен жыйынтыктап айтат элем, ушул кыргыз элиме тынччылык каалайт элем. Эң биринчи ушул мен азыркы жеке ушул ишкерим, ушул жеке ушул максатым бул дүйнөдө аял затынын ушул исламдагы бактылуулугун, бул дүйнөдө аял затынын илимдеги бактылуулугун, ибадаттагы бактылуулугун, анан ошол үчүн күрөшөм да. Анан мага кайрыла турган болсо, ушул Гагарина 276-га кайрылса болот. Ал жерде ушул медицина түрүндө дагы, сабак түрүндө дагы ушул только аялдар эшик ачык. Баракелде. Хош келдиңиз, орозоңуз кабыл болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар. Мына бүгүн сиздер менен ушул жоолук, ден соолук, орозо жөнүндө сөз кылдык. Кудай таала ушул насихаттарды, насааттарды, сабактарды Кудайым куттугу, берекелүү болсун. Орозоңуздар кабыл болсун. Бул ден соолук бул аманат дейт. Ким жакшылык кааласа өзүнө, анда азыркы эжекебиз айткандай, бизди көрүп, бөлүшкүлө, башкалар дагы көрүп калсын. Ким жакшы ишке себепчи болсо, аткаргандай сооп алат дейт.
кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси, ден соолугу сиздер менен болсун.